Баарыңарга салам. Менин атым Арген. 23 жаштамын. Азыркы учурда менде баардык ойдогудай. Иштеген жумушум, сүйлөшкөн сүйүктүү кызым бар. Бирок менин жашоом ар дайым эле ушундай бактылуу болуп келген эмес. Эмесе сөз башынан болсун. Июль айынын ысык күнүндө ата-энемди кубантып, жарык дүйнөгө келгем. Бирок ата-энемдин кубанычы көпкө созулбады. Себеби врачтар менде куйрук бар экенин, мутант болуп төрөлгөнүмдү угузушкан эле. Менин өзгөчө бала болуп төрөлгөнүм тукумубузда эч убакта мындай болбогону ата-энемдин эсин оодарып койду. Бирок мен ушундай болдум. Менин куйругум 15 сантиметр болуп, кадимки тери менен капталып турат. Бала кезде куйругумдун бар экенине кайгырчу да эмесмин. Тескерисинче ойногон учурда куйругум мени менен кошо кыймылдап, күчүктүн куйругун элестетчү. Бала бакчага баргандан баштап, ата-энем куйрукту жаба турган атайын тигилген кийим кийгизишчү. Мектепте андай кийим кийгенге болбогондуктан, шымдын ичинде куйрукту сала турган атайын чөнтөкчө болот эле. Ата-энем мени дайыма текшерүүдөн өткөрүп турушчу. Бирок биздин кичинекей шаарыбызда куйрукту кесип ала турган адистер жок эле. Алар жөн гана баланын дени сак, эмне куйрук жолто болуп жатабы деп узатып жиберишчү. Мен аябай кыймылдуу жана спортту сүйгөндүктөн секцияларга катышчумун. Машыгуунун кызыгуусуна кирип алганымда куйругум жаныбардыкы сыяктуу кыймылдап баштачу. Ошондуктан мага карата айтылган сөздөргө жана күлкүгө калчумун. Мага тескерисинче мындай жагдай жакчу. Себеби алар алаксып турганча гол киргизгенге же өтүп кеткенге жетишчүмүн жана спортто эң алдыңкылардан болчумун. Ал учурда куйругум мага күлкү жана кубаныч тартуулоочу. Бирок бой жетип калганымда такыр башкача болду. Балдар кыз жандап, алар менен жолугушуп, сүйүшүп, урушуп, алар үчүн мушташып, кыздардын аттарын гүл менен мектептин аянтчасына жазышчу. Кыскасын айтканда, аларда жигитчиликтин гормону ойноп жатты. А мендечи, менде 3 адамга жетерлик ден соолук болгондуктан 3 эсе жинди болуп кете жаздачумун. Сыртымдан жоош көрүнгүм келчү. Чачты жазап, модалуу кийинген менен ичимде атылууга даяр вулкан бар эле. 14 жашка келип калганымда кыздарга сөз ыргытып тийишсем, менден жаа бою качышар эле. Мындай мамиле мага оор тийчү. Анткени өзүм теңдүүлөрдүн баарынын сүйлөшкөн кыздары бар эле. Мени болсо оор нерселерди көтөрүүдө жана мектептеги спорттук таймаштарда гана эстешчү. Мен дагы күчтүү сезимдерди каалаган тирүү жанмын да. Бирок ал сезимдердин эч кимге кереги жок эле. Сүйүүгө сарптала турган энергиямды катуу чуркап, аябай ойноп, катуураак согуп, спортко бөлчүмүн. Менин мындай акыбалымды ата-энем байкап, куйрукту алдырып салуу үчүн борборго күчтүү адистерге көрсөтүштү. Ал жактан бардык анализдерди тапшырып, томографиядан да өттүм. Врачтар консилиум өткөрүштү. Жыйынтыгында акылдуу профессор куйрукту кесип салуу болбостугун, тескерисинче өмүргө зыян экенин билдирди. Себеби менин куйругумда жүлүндүн өтө күчтүү борбору жайгашыптыр. Демек, мээден кийин эле экинчи орунда башкы орган куйрук болуп калды. Куйрукту кесип салса, майып болуп калышым же өлүп калышым мүмкүн экен. Эң эле кызыктуусу, менде куйрук бар үчүн иммунитет күчтүү экен. Илим үчүн мени изилдегенге илимий изилдөө институтуна бекер кошушту. Булар мен үчүн маанисиз эле. Ал учурда кыздар менен достошкон жөнөкөй гана бала болгум келген. Окуучулук күндөрүм окуу, спорт болуп көңүлсүз эле. А башкаларда сүйүү, романтика аралашып кызыктуу өтүп жатты. Жаздын бир күнүндө классыбыз менен Бишкек шаарына жакын Аларча тоосуна эс алууга чыктык. Жайык жерди табып, палаталарыбызды орноткондон кийин балдар отун чогултканга, а кыздар болсо гүл тергенге кетишти. Бир маалда кыздардын катуу чочуган кыйкырыгы угулду. Мен түз эле кыздарды көздөй чуркадым. Алыстан Элмира, ал жакта Элмира деп арт жакты колдору менен көрсөтүп, бизди көздөй чуркап келе жаткан кыздарды көрдүк. Мен бактын артынан чуркап чыгып, жерде жаткан классташ кызыма тап берип турган чоң эликти көрдүм. Болгон күчүм менен чуркап барып эликти түрттүм. Бирок ал ордунан козголуп да койгон жок. Бул мурдунан ачуу жыт чыгып, салмагы 500 килограмм боло турган эликтин эркеги болчу. Байкуш Элмира колу менен бетин жаап, тизесин бүгүп отурат. Элик аны 1-2 челип алганга жетишкен окшойт. Курткасы айрылып калыптыр. Элмира кыйкырган да жок. Бул көрүнүштөн менде кандайдыр бир күч пайда болду. Эликтин мойнунан секирип чыгып, аарбайган мүйүзүнөн 2 колдоп кармап, болгон күчүм менен айландыра баштадым. Бирок ал абдан күчтүү болчу. Мойнунун катуулугун айтпа. Мен да карап турбадым. Болгон күчүм менен алыша бердим. Жада калса ырылдап кыйкырыптырмын.
Муну кийин классташтарым айтты. Алар да чуркап келип, жакындай албай алыстан карап турушту. Класс жетекчибиз Элмираны тартып алганга жетишти. Мына Айбан экөөбүз жекеме-жеке калдык. Биздин кармашыбыз канчага созулду билбейм. Бирок мен үчүн түбөлүктүүдөй сезилди. Бир убакта тынчтана түштүк. Мага өзүмдүн ырылдаганым, эликтин кышылдап дем алганы угулду. Биз чөптүн үстүндө жаткан элек. Менин колум тырышып, эликтин башы жерде жатты. Бардык окуучуларды класс жетекчибиз артка жиберип, "Аны кое бер да мени көздөй чурка. Менде союл бар. Аны мен кубалайм" деп кыйкырды. Мен өзүмө келип асманды, токойдун четин, коркуп карап турган эликтин жапайы көзүн байкадым. Манжаларымды бошотуп, эликтен секирип түштүм. Бошонгонун сезген элик секирип орунан турду. Ооба, бул өтө чоң эликтин эркеги эле. Бир аз талтайып турган боюнча башын өйдө көтөргөндө мурдунан буркурап буу чыгып жатты. Анын да каны кызып калганы билинип турду. Ошол кезде мугалим союл менен тап берип кыйкырганда элек кыймылга келип, болгон күчү менен токойду көздөй чуркап жок болуп кетти. Мектепте мен жөнүндө абдан катуу сөз болуп жатты. Мен жөнүндө мактоолор шаарыбыздан алыскы аймактарда да айтылып турду. Элмиранын ата-энеси мага ыраазычылыгын билдирип келишиптир. Чынын айтсам, мен өзүмдү баатыр сезип турдум. Тоону томкоруп, ойдон кора турган күчтүү сездим. Жапайы жырткычка каршы турган менин куйругумда толуп турган күчтүү энергиянын күчү эле. Ошол окуядан кийин мени шаарыбызда сыйлап, куйругум тууралуу тамашалабай калышты. Чындыгында мага эми баары бир болуп калган. Бир күнү сабак учурунда директорубуз чакырып калды. Көрсө башка аймактан мен жөнүндө фильм тартуу үчүн журналистка кыз келиптир. Коридорго чыгып, өзүм менен курбалдаш кызга көзүм түштү. Экөөбүздүн ортобузда бир көргөндө эле кандайдыр бир ток менен ургандай учкун пайда болду. Жада калса менин дем алышым токтоп калгандай сезилди. Директор бизди тааныштырып коюп, өзүнүн жумуштары менен шашып кетти. Биз сезимдер менен сүйлөшүп жаткандай көпкө тиктешип турдук. Бул кыз менин адамым экенин жүрөгүмдүн терегинде ишенип турдум. Ошондой эле болду. Айсулуу мени менен жолугуш үчүн атайын келиптир. Анткени ал өзүнүн шаарында эко челлендждин чемпиону жана анда да 10 см куйрук бар экен. Биз кыз-жигит болуп жолуга баштадык. Аймагыбыздын улуттук жаратылышты коргоо комитетинде иштеп, жаныбарларга байкоо жүргүзүп келебиз. Достор, силер да жапайы жандык менен кармашып көрдүңөр беле? Корооңордогу ачуулуу ит мененчи? Эгер сиздерге видео жакса, класс басып, комментарий калтырыңыздар. Менин атым Сайкал, 14 жаштамын. 3 жыл мурун биз чоң жана жарык жаңы Батирге көчүп келдик. Ошондон баштап бул окуя башталды. Түндө мен уктап баратканда маңдайыма бир аял пайда болду. Анын көздөрү аябай коркунучтуу, анан жашыл болчу. Мен корктум. Кыймылдай албай калдым. Бир топ убакыттан кийин ал кетти. Ошондо мен дароо уктадым. Мен бул жөнүндө эч кимге айтпайм деп чечтим. Жада калса атамдарга дагы, апамдарга дагы, анткени алар мени жинди деп ойлоп калышмак. Убакыт өткөн сайын мен ар кандай шуur түндөрдү, баскандардын табыштары, анан караңгы көлөкөнү көрө өрчү болдум. Мен өзүм чын эле мага бир нерсе болду деп ойлоп жаттым. Бирок унчукпай эле жүрдүм. Досторум деле бар болчу, бирок аларга деле айткан жокмун. 13 жашымда эң коркунучтуу нерсе болду. Кара көлөкө кулактан ары бир урганда мен чыдабай апама баарын айтып бердим. Ал таң калган деле жок. Көрсө мен байланыш чекити экенмин. Атам жак жана апам жак боюнча, жок, кыскасы менин чоң апаларым сыйкырчу болушчу экен. Анан алардын бардык күчү мага өтмөк экен. Баса апам дагы сыйкырчу болчу. Бирок ал магиялык күчкө ээ болгусу келген эмес. Анткени абдан жоопкерчиликтүү. Мен болсо тескерисинче магия, сыйкыр деген нерселерге аябай кызыгам. Апама айтсам ал аябай кубанды. Ошентип мени сыйкырчы кылуу боюнча ырым-жырымдар өтмөк болду. Чындыгында аябай коркунучтуу болду. Өзгөчө чоң апамды чакырышканда. Ал көрсө баягы түндө келип жүргөн жашыл көздүү аял экен. Ал менин оозумду ачты дагы бир нече жолу түкүрдү. Ошентип ал мага сыйкыр жөндөмдөрүн өткөрдү. Көрсө менде телекинез жөндөмдөрүм аябай өнүккөн экен. Мен оокаттарды жылдырып, темирди жабыштыра алган жөндөмүм бар экен. Биз сыйкырчу болсок дагы сыйкырды керектүү жана пайдалуу болгон учурда колдоно алабыз. Чоң апам бул туурасында токтолуп эскертти. Эң биринчи мен тамактанып отурганда идиштерди жана керектүү нерселерди өзүмө жылдырып көрүү менен баштадым. Бул аябай сонун экен. Кашык же шекерди алыш үчүн мен столдун үстүнөн жетпей кыйналган жокмун. Телевизордун пульту болсо ар дайым жанымда абада учуп жүрчү. Кээде диванга жатып алып, пылесос жана швабралар менен жыйнап койчумун үйдү. Андан соң мектептеги жаман балдарды жазалай баштадым. Кантип дебейсиңерби? Бут кийимдеринин болоорун бири-бирине байлап, алар коридордон басып баратып кулап калышчу. Ушунчалык күлкүлүү көрүнүш десеңер, кыздарды кар менен урушса, ал карлар кайра өзүнө келип тийчү. Ошентип мен магиямды ары-бери чачып жыргап жүрдүм. Бир күнү кечинде мен үйдө жалгыз отургам. Телевизор көрөйүн деп пультту өзүмө тарттым.
Ал учуп келип чекеме бир тийди. Оппа, сыйкыр менен аша чаап ийдим окшойт деп ойлодум. Попкорн салынып турган идишти тартсам, ал келип төбөмдө турду дагы башыма түштү. Уф, бул болду, күлкүлүү эмес дедим. Апама чалайын десем, телефонум дивандын алдына качып кетти. Анан мен отурган стул комнатанын ичинде токтобой уча баштады. Мен күчүм менен стулдун жөлөнгүчүн катуу кармап алып, кыйкырып аттым. Анан жардамга чакырдым, кыйкырдым, ыйладым. Бул нерсе көпкө чейин уланды. Анан мен кроватька учуп түштүм дагы, бирөө менин үстүмөн катуу баскандай болду. Көзүм чыгып кетейин деди. Анан чоң-чоң апамдын үнүн уктум. Шүмшүк десе, сага сыйкыр күчүн маанилүү нерселерге берген. Ар кайсы көңүл ачууга берген эмес. Мен сени куртка айлантып салам, акылыңа келбесең деп туруп тынчый түштү. Мен чоң-чоң апама мени кечирип коюңузчу, кечириңизчи деп ойгондум. Апам жанымда күлүп отуруптур. Мен эми түшүндүм. Апам эмне себептен сыйкырчу болгусу келбегенин. Мына ушундай окуя. Эгер кокустан сыйкырчу болгуңуз келсе, бул нерсеге олуттуу мамиле кылыңыздар. Каналга жазылгыла жана досторуңар менен бөлүшкүлө. Жаңы бөлүмдөрдү өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басып койгула.